Бишкектин өзүндө болуп жаткан жаңылыктар улантабыз. Ушул жылы шаардагы Лев Толстой көчөсүндө курулуш жаатында көптөгөн иштер жасалат. Бишкектин батыш тарабында бир катар курулуш компаниялар 3 кабаттуу эски имараттарды сүрүп салып, комплекс курууну пландаштырып жатыптыр. Алынып салынбай болгон ал турак үйлөр 70-жылдары салынган. Анткени менен тургундар үй жайсыз калбайбызбы дешип кооптонушууда. Бул маселенин эки тарабын билүү үчүн биз Бишкектин архитектура башкармалыгынын өкүлү Жыргалбек Асаналиевден сурайлык деп 11 каналына чакырган элек. Жыргалбек мырза, куш келипсиз. Дегенде эле ушул жогоруда мен айтып өткөн маалымат туурасында айта кетейин. Себеби дегенде шаардык тургундар дагы жанагындай мен айткандай коопсуздануусаларын билдирип жатышыптыр. Негизи эле ошол эмне болгон комплекс курулганы жатат, анын курулушун кайсы кандай компаниялар жүргүзгөнү жатат, ошол эле учурда жашоочулардын турак үйү кандайча алмашкана жатат жана башка. Эми бул биринчи жолу ушундай бир чоң баягы иш жүргөнү турат. Анткени Бишкек курулуш фирмасы көптөн бери биздин шаар ушундай комплектүү түрдө курулуш болсо деп санап жүрдүк эле. Ошол санаган баягы тилек аткарылган турат. Ошо Бишкек курулуш ошол жердеги кварталды алып, бул Фатьянова көчөсү менен Лев Толстой тиги түндүк жагынан, чыгыш жагынан Тыныстанова жана түштүк жагынан Юг-2 деген микрорайон менен чектелген территория болуп эсептелет. Ал жерде мурунтан илгертен курулган курулуш бар. Бул мурунку кылымдагы айтканда 100 жылдыкта курулган, 50-60 жылдарда курулган 2 этаж, 3 этаж курулуш немелери бар. Ошолорду баарын алып салып, анын ордуна Бишкек курулуш бүгүн өзүндө комплекстүү түрдө 18, 15, 10 этаждуу үйлөрдү курууну пландап жатат. Ал жерде жашаган элдердин баарын, ал жерде 2 общежитие бар, 2 мындай турак жай үй бар. Ошондуктан алар Бишкек курулушу биринчи түрдө ошол жанагы общежитияны куруп, ошол жерде жашагандарды ошол жака которуп, үйлөр ошол баягы составында үйлөрдүн баягы квартиралардын эмесинде карап, анын баардыгын ошол жерге пландаштырып иштер жүрүп жатат. Мүмкүн болсо уюлдук телефонуңузду басаңыз турсаңыз. Кийинки дагы бир суроо, негизи компенсация туурасында дагы сөз жүрүп жатат. Себеби дегенде баягы ошол эле ордун алмаштырып өзүн эле ошол үйдү куруп берүү, экинчиден баягы айырмачылыктарга карата дагы акча төлөнөт деп жатат. Бул жааттагы маселеси кандай чечилгенине жатат? Кийин андай бир нааразычылыктар келип чыкпайбы дегендей. Мунун баардыгы баягы закон, мыйзам түрүндө каралыш керек да. Мыйзамда каралганда мунун баардыгы сүйлөшүүлөр менен, эки жак тараптан макулдашуулар менен иштелиш керек. Сөзсүз түрдө ар кандай жанагындай орто жолдо айырмачылык чыга турган болсо, муну ошол куруп ишти өткөрүп жаткан фирма өзүнүн эсебинен төлөп бериш керек. Негизи жашоочуларга акчадан кошумча төлөнүп берилгендиги туурасында мындай суроо бериңиз. Бирок ошол учурда негизи кала ичиндеги биринчилерден болуп салынган бир көп кабаттуу үйлөрдүн эскилиги жеткенин баягы кайсы бир райондордон сыртынан деле байкоого болот да. Анткени соңку кездери Бишкекте чоң имараттар салынып баштады дегенде, анан алардын баягы фонунда бул бат эле билинип калат. Бул жаатта негизи кандай дагы пландарыңыздар бар? Азыр сиз бир мисал катары жаңадан башталган жанагы районду мисал келтирдиңиздер. Бара-бара биринчи пайда болгон Бишкектеги айрым бир райондордогу эски үйлөр деле толтура да, бул бир эле жерде эмес дегендей. Эми бизде Бишкекте бүт баардык жагында эле өзүнүн баягы бир этаж баягы усадебный үй деп коет, ушул үйлөр менен толтурат. Анан ошонун баарын бүгүнкү жанагы генпландын негизинде жана иштелип жатат. ПДП деп айтып атабыз, деталдаштырылган долбоор, ошонун негизинде курулуштар жүрүшү керек деп баарын пландашуу иштери жүрүп жатат. Так мындай кварталды алып иштеп жаткан азыр ушундай курулуштун бүт баардык пландар бүгүнкү күнү планда бар. Анын баардыгы жакында уже жарыкка чыгып, телевидениянын баягы жалпы элдин неме общественное обсуждение деп коет го, ошол коюлат да. Коомдук талкууга коюлат. Жыргалбек мырза, негизи кандай максатта андай үйлөрдү жаңылууну пландап башладыңыздар да? Ошол эле мэрия, архитектура сиздер. Эми бүгүнкү күнү жанагы жаңгыз үйлөр курулуп көп курулуп атпайбы, бирок ошонун негизинде акырындык менен баягы иштер жүрүп атат да. Мурункудай ушундай комплекттик түрдө биринчи Бишкек курулуш деп айтып аткан себебибиз ал бир кварталдардын баардыгын өзүнүн архитектуралык көрүнүшү жагынан, өзүнүн бүт баардык жанагы ошол жерге тиешелүү болгон социалдык суроолордун баарын камтып
ошол жерде ошол каралып аткан кварталдын бүт баардык суроолорун чечкенге аракет кылынган иш болуп атат да. Мунун бүт баардыгы негизинен ушундай болуп жүрүш керек. Анан ошондуктан мындан кийинки жумуштарды жүргүзүп атканыбызда дагы жанагы ушундай кварталдар менен курулуштар болгондо бизде жана социалдык объекттер деп коебуз, бала бакча болот, поликлиникалар болот, ошонун бүт баардыгы ушулардын карамагында камтыш керек да. Жыргалбек мырза, дагы бир суроо, мисалы биз билебиз, шаарда жанагы эми көрүнүктүү эле биринекин бир негизги жолдор бар эмеспи? Совет өлкөсүн, Совет кечиресиздер көчөсүн алганда деле ал жакта Абдрахманов көчөсү. Ал жакта бир катар жана эски салынган үйлөр бар. Жер тамдар туурасында азыр сөз кылып жатам. Негизи анын жанында деле ошол көп кабаттуу заңыраган үйлөр курулган. Ошол учурда албетте бул өзү жеке менчик болуп саналат, бирок ошол кезде буга чейин депутаттар айткан болчу, ошондой жерлерди үйдү алып, мисалы ордуна жанагындай тиешелүү ошол эсей туткан дарыканаларды жана башка муниципалдык мекемелерди куруш керек деп. Бирок ошол учурда экинчи дагы бир маселе, кайсы бир адамдын жеке буюму, жеке менчик багы турак жайы болгондуктан аны сат деп мажбурлаганга дагы болбойт эмес. Негизи ушул жаатта кандай пландарыңыздар бар? Муну бүгүнкү күнү эми мэрия тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы бизде тиешелүү өзүнүн жобосу жок да. Ушул баягы пландаштырып туруп, бир кварталдан бир кварталга өтүп ушундай курулуш жүрүш керек деп. Бүгүнкү күнү биз өзүбүздүн инвесторлорубуздун аркасында ошол пландаштырылган иштерди эптеп баягы жүргүзүлүп атат да. Эптеп деген себебим баягы жаман курулуш деген жок, мына жанагындай комплексный суроолор болгондо ошонун баардыгы биринен экинчисине өтүп так чечилбеген ушундай убакытта учурлар болот да. Бирок ошол эле жанагы менчик турак жайда турганын бүт баардыгынын ошондой эгер бизде жасалган жанагы деталдык пландаштыруу проектисинде эгер карала турган болсо, жанагы долбоор каалабайбы баары бир баш тартканга туура келет болсо керек же? Да, ал жерде анда ошол жерди сатып алып ушундай курам деген инвесторго айтабыз. Бул жерде ушундай каралган, ушундай объект курулуш керек деп. Бирок ошол учурда баасындагы асман чапчыттырган багы көрүнүштөр да болуп келген билебиз. Бирок ошентсе да бул эми биз талкуулап жаткан маселеге байланыштуу эмес. Ошентсе да мен жогорудагы бир суроого кайрылгым келип жатат. Эгерде ошол турак жайынын ордуна жаңы имараттар курулуп, кайсы бир компания сиз айткан курулуш боюнча дагы колго ала турган болсо, алардын жанагы проектиси же болбосо инфраструктурасы, анан сапаты жагы кандай талкууланат, кийин анан жакпай калды деген сыяктуу ушундай баягы маселелер келип чыкпайбы, же алдын ала сүйлөшүлөбү? Эми негизи бул үчүн өзүнүн баягы жоболору бар да курулуштун. Ошол өзүнүн ордорду менен өтүлөт да. Жерди алгандан кийин ал инвестор ал жерди эмне кургусу келип аткан өзүнүн оюн, пикирин баягы жасап, эскиз проектти алып келгенден кийин ал каралат. Биздин Бишкек глава архитектурада мэриянын жанагы градостроительный совет деп коет, ошол жерде бүт шаардын немелери менен чогуу талкууланып каралат. Каралгандан кийин иштелип чыккан проект кийин экспертизадан өтөт. Ал экспертизада жанагы ошонун сапаты, жарамдуу курулушка ошонун бүт баардыгы ошонун өз жолу менен каралат. Эми качан ишке ашыралык деп жатасыздар? Ушул жылга пландалып жатса, кайсы айда башталат дегендей? Бул сиз Бишкек курулуштун жанагы территориясын айтып атасыз. Бишкек курулуш ошол бүгүн биздин жанагы жаңы чыккан правила боюнча баардыгын элдин талкуусуна салып туруп, ошол талкуусунан өткөндөн кийин чечим кабыл аласыздар. Мэриянын өзүнүн токтому менен бекитип чыгат. Ошол бекитүүнүн азыр ошол немесинде убагы жүрүп турган учур азыр. Рахмат маалыматыңызга, Жыргалбек мырза. Телекөрүүчүлөр, эске сала кетейин, Бишкек шаардык архитектуралык башкы башкармалыгынын өкүлү Жыргалбек Асаналиев менен Бишкектеги эски имараттарды көчүрүү иштери туурасында биздин бир катар суроолорубузга жооп ала алдык.